Үчүнчү бөлүм. Акылсыз галатиялыктар. Айкашчыгачка кадалган Ыйса Машаяк силердин көз алдыңарга тартылгыдай сүрөттөлүп берилбеди беле? Ким силерди чындыкка баш ийбөөгө азгырды? Силерден бир нерсени гана билгим келет. Силер рухту, мыйзамды аткаруу аркылуу алдыңар беле, же айтылган сөзгө ишенүү аркылуу алдыңар беле? Силер ушунчалык акылсызсыңарбы? Рух менен баштап эми адамдык аракеттер менен бүтүрүп жатасыңарбы? Башыңардан өткөргөнүңөрдүн баары пайдасыз болуп калдыбы? Чын эле пайдасыз болдубу? Мыйзамды аткаргандыгыңар үчүн Кудай силерге ыйык рухту берип, араңарда кереметтерди көрсөтүп жатабы? Же айтылган сөзгө ишенгендиңер үчүн ошентип жатабы? Бизге белгилүү, Ибрайым Кудайга ишенди. Ишеними ага адилдик катары эсептелинди. Ошентип ишенгендер гана Ибрайымдын балдары экенин билип койгула. Ыйык жазууда Кудайдын бутпарастарды ишеними аркылуу актай тургандыгы жөнүндө алдын ала билгендиктен Ибрайымга бүт элдер сен аркылуу бата алышат деп алдын ала жарыялаган. Ошентип ишенгендер ишенимдүү Ибрайым менен бирге бата алышат. Ал эми мыйзамга таянгандардын бардыгы каргыш астында, анткени ыйык жазууда Тооратка жазылган мыйзамдын бардыгын дайыма аткарбаган адамга каргыш деп жазылган. Мыйзам аркылуу Кудай алдында эч кимдин акталбастыгы белгилүү, анткени адил адам ишеними аркылуу тирүү болот. Мыйзам болсо ишенимге негизделген эмес, тескерисинче, мыйзамды аткарган адам ал аркылуу тирүү болот. Ибрайымга берилген бата Ыйса Машаяк аркылуу бутпарастарга да берилиши үчүн жана биз ишеним аркылуу убадаланган рухту алышыбыз үчүн Машаяк биздин ордубузга каргышка калып, бизди мыйзамдын каргышынан кун төлөп куткарып алды. Анткени ыйык жазууда жыгачка асылган ар бир адам каргышка калган деп жазылган. Бир туугандар, жашоодон бир мисал келтирейин. Адам тарабынан бекитилген мурас кагазын эч ким жокко чыгараа да, ага эч нерсе кошумчалай да албайт. Бирок убадалар Ибрайымга жана анын урпагына берилген. Кудай Ибрайымга көптүк түрдө сенин урпактарыңа деп айткан эмес, сенин урпагыңа деп бирөө жөнүндө, башкача айтканда Машаяк жөнүндө айткан. Мен бул нерсени айткым келет. 430 жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт. Демек убада өз күчүн жоготпойт. Анткени мураска мыйзамдын негизинде ээ болууга болсо, анда убаданын зарылчылыгы жок болмок. Бирок Кудай аны Ибрайымга убаданын негизинде белек кылган. Андай болсо мыйзам эмне үчүн берилген? Ал кийинчерээк кылмыштардын айынан урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол урпакка байланыштуу. Мыйзам периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген. Бирок жалгыз бирөөгө арачынын кереги жок. Кудай болсо бирөө. Демек мыйзам Кудайдын убадаларына каршыбы? Албетте жок. Эгерде өмүр бере турган мыйзам берилген болсо, анда мыйзам аркылуу акталууга болор эле. Бирок ыйык жазуу бүткүл адамзат күнөөнүн туткунунда экендигин жарыялайт. Демек убадаланган нерсе ишенгендерге Ыйса Машаякка болгон ишенимдери аркылуу берилет. Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин биз мыйзамдын сакчылык астында туткундалган болчубуз. Ошентип ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук. Анткени силер бардыгыңар Машаяк Ыйсага болгон ишенимиңер аркылуу Кудайдын балдарысыңар. Анткени силер бардыгыңар Машаяктын урматына чөмүлдүрүлүп, Машаяктын бейнесин кийдиңер. Мындан ары силердин араңарда жүйүт да, элин да, кул да, эркин адам да, эркек да, аял да жок. Анткени бардыгыңар Машаяк Ыйсанын ичинде бирсиңер. Эгерде силер Машаяктыкы болсоңор, анда силер Ибрайымдын урпактарысыңар, убада боюнча мурасчыларысыңар.